Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстандык 26 балбан күрөш боюнча Астанадагы Азия чемпионатына катышат. Кыргызстандын күрөш боюнча курама командасы Казакстандын Астана шаарында өтө турган Азия чемпионатына катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Күрөштүн 3 түрү эркин күрөш, грек-рим жана кыз-келиндер күрөшү боюнча Азиянын чемпионаты 7-апрелде башталып, 14-күнө чейин уланат. Кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук команданын курамы Айсулуу Тыныбекова 62 кг, Мерим Жуманазарова 68 кг, Айпери Медет кызы 76 кг, Нурзат Нуртаева 72 кг, Дилназ Сазанова 65 кг, Калмира Билимбекова 59 кг, Бермет Нурдин кызы 57 кг, Байгазы Кенжебаев улук машыктыруучу, Нурбек Изабеков башкы машыктыруучу. Эркин күрөш боюнча Алмаз Сыманбеков 57 кг, Улукбек Жолдошбеков 61 кг, Тайырбек Жумашбек уулу 65 кг, Орузбек Токтомамбетов 70 кг, Исламбек Орозбеков 74, Адилет Маратбаев 79 кг, Нуртилек Карыпбаев 86 кг, Мирлан Чыныбеков 92 кг, Арсалан Турдубеков 97 кг, Музафар Жапуев 125 кг, Сүймөнкул Табалды уулу улук машыктыруучу, Руслан Маджинов башкы машыктыруучу, Ислам Тазабеков улук машыктыруучу. Грек-рим күрөшү боюнча Сардарбек Конушбаев 55 кг, Жоламан Шашынбеков 60 кг, Дастан Кадыров 63 кг, Разак Бейшекеев 67 кг, Адилхан Нурланбеков 72 кг, Акчол Махмудов 77 кг, Акылбек Талантбеков 82 кг, Атабек Азизбеков 87 кг, Үзүр Жусупбеков 97 кг, Роман Ким 130 кг, Улукбек Карачолоков улук машыктыруучу, Азат Эркинбаев башкы машыктыруучу, Арсен Эралиев улук машыктыруучу. Бажыдагы коррупциянын түбүнө Ташиев жетеби? Кыргыз Республикасынын соц тармактарында кийинки күндөрдөгү негизги тема катары УКМК тарабынан бажы тармагындагы кылмыштуу уюшкан топ кармалгандыгы жана алардын арасында башкы прокурор Курман Кузулушевдин бир тууган кайниси бар экендиги айтылды. Камчыбек Ташиев бул жөнүндө ММКларга билдирүү берип, башкы прокурор экөөнүн ортосундагы мамиле жапжашынакай экендигин баса белгилеген. Ал эми кайниси кылган кылмышына жараша өзүнүн жазасын алат деген. Бул маалыматтын артында белгисиз жагдайлар көп экендиги тар чөйрөдө айтылып жүрөт. Болгону бир кезде Райым миллион түзүп кынтыксыз иштеп жаткан бажы тармагындагы жашуун схема дагы эле күчүн жоготпогондугун, аларда ал схеманы азыркы бийликтин жакын адамдары көзөмөлдөп ишке ашырары да айтылууда. УКМКнын төрагасы бул ишти аягына жеткирүүгө дарамети жетерине коомчулуктун бир бөлүгү ишенип турат. Бирок окуя кандай өнүгүп аяктайт, бул суроого азыркы учурда так жооп берүү татаал болууда, деп жазган Аргумент Кейжи сайты. 1-май райондук ички иштер башкармалыгында иштен алынган жетекчилердин ордуна жаңылары дайындалды. Бишкек шаарындагы 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматтан бошотулган жетекчилердин ордуна жаңылары дайындалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Эске сала кетсек, кечээ райондук милициянын 3 кызматкерин УКМК массаж салондорунун ээлеринен акча алып жүргөн деп кармагандыгы белгилүү болгон. Мындан улам 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилери ээлеген кызматтарынан бошотулган. 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилик кызматына Тилек Түкөбаев, анын ыкчам иштери боюнча орун басарлык кызматына Нурмат Давлетов дайындалып, кадр иштери боюнча орун басарынын милдетин убактылуу Мирлан Казымбаев аткармай болду. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчисинин коомдук коопсуздук боюнча орун басары кызматына Айбек Ажыбаев, кылмыш иликтөө башкармалыгынын начальнигинин орун басары кызматына Талантбек Асаналиев дайындалып, Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын начальнигинин коомдук коопсуздук боюнча орун басарынын милдетин убактылуу аткаруу Руслан Аралбаевке жүктөлдү деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 6 жетекчиси катуу тартиптик жоопкерчиликке тартылганы кошумчаланган. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муздап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери.
простатиттин дарысы чакшыр өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Ошто мурдагы бажы кызматкеринин 27 жаштагы кызы депутат болду. Ош шаардык кеңешине 27 жаштагы Жаркынай Пазылова депутат болуп келди. Ал биздин Кыргызстан саясий партиясынан аялдардын квотасы негизинде Айжан Манап кыздын ордуна мандат алган. Косметолог болуп иштеген 27 жаштагы Жаркынай Пазылованын жергиликтүү кеңешке депутат болушу социалдык тармактарда талкууга катуу алынды. Москвада 18 жаштагы кыргыз баланы өлтүрүп кетишти. Москвада 18 жаштагы кыргыз баланы өлтүрүп кетишти. Кылмышка шектүү катары 4 кыргызстандык кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 2023-жылдын 22-мартында саат 04:10 нөөмөт бөлүмүнө Подмосковный бульварындагы үйдүн жанында эс учун жоготкон адам жатканы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерде милиция кызматкерлери Кыргызстандын 2 жараны бычактан жаракат алганын табышкан. Сокулук районунун 2005-жылы туулган КУЛА эс учун жоготкон бойдон жаткан. Чакырууга келген тез жардам кызматкерлери анын каза болгонун аныкташкан. Экинчи жабырлануучу Сузак районунун 2004-жылы туулган НР аттуу жаран аймактык ооруканага жеткирилген. Бул факт боюнча Москва районунун тергөө башкармалыгы кылмыш ишин козгогон. Окуя болгон жердеги камералар каралып, кылмышка тиешеси бар адамдар кармалышкан. Кармалган 4 адам тең 2003 жана 2002-жылы туулган Кыргыз Республикасынын жарандар болуп чыккан. Кармоо учурунда алардын пневматикалык тапанча жана бычак алынган. Шопур Икрам Илмиянов азыр кайда? Бир кезде Алмазбек Атамбаевдин оң колуна айланып, мамлекеттин маанилүү маселелерин чечип жүргөн Шопур атка конгон Икрам Илмиянов азыр кайда? Анын артынан чогуу бизнес кылып жүргөндөр азыркы бийлик менен жакын мамиледе болуп колтугуна кирип кеткендери да жок эмес. Так ошол анын бизнес достору аны калкалап жатат деген имиштер дагы жок эмес. Бир кездеги чалган чалмакейлери үчүн Шопурдун жооп бере турган иштери өтө эле көп. Бирок эмнегедир ал иштер дымып тургандай. Сооронбай Жээнбековдун кезинде ири пара алды деп айыпталып камакка алынган эле, бирок саясий соодалашуунун негизинде үй камагына чыкканы маалым болгон. Ал ошол кезде Атамбаевке каршы көрсөтмө берип, анан эркиндикке чыккандыгы тууралуу тар чөйрөдө айтылып жүрөт. Кыскасы, кылмыштарды кылып коюп, саясий соодалашуунун негизинде суудан кургак чыккандар бизде эле болсо керек. Кандай болгон күндө да кылган кылмыш үчүн ким болбосун жоопкерчиликке тартылышы керек деп жазган Аргумент KG сайты. Assalamu alaikum. Moskvadagi mekendештер, подписчиктер, рахмат. Сиздер 1000 рубльден оюн кыл жакшы машиналарды коюп бер дедиңиздер, туугандар. 3 секундта машина билет ала бересиздер, оюн башталды. Оюн бомба, туугандар. Алдыга эң алдыңкы машина кылып, туугандар. Toyota Mensit койдук. Коробка автомат, объем 1.8'де, жылы 2007. Салон кожаный. Өтө чөткий машина, обзордон көрөсүздөр. Экинчи машинабыз. Черный Fit, туугандар. Азыркы заманда айдаган Hit деп коет. Жылы 2003, коробка автомат, объем 1.5'те. 220-га чыгат. 220, туугандар. Эле ойлоп коюңуздар, 220. Фиттин карындашы бар, аялдарга, кыздарга утса өтө жакшы. Бул карындашы, красный. Бул дагы автомат, объем 1.3. Объем 1.3. Анан жылы 2003, туугандар. Өтө сонун машина, простой, өтө жакшы машина, туугандар. Бирок кара Фитти унутуп калыппыз, салон кожаный. Кара Fit кожаный, өтө жакшы машина. Эми бул Маздабызга келейик, туугандар, 4-чү машинабыз. Бирок мунун жылы 99, бирок жаңы баш бербейт. 99, коробка автомат, таза машина.
главный доставщиктерге атадым, аркасы кеңири, өтө чөткүй машина. Анан жерде бир уялчак машинабыз бар, өзүнчө эле уялып турат. Бирок уялганга жараша назик болот экен. Жылы 2002, коробка механик, состояние өтө таза. Бирок дискасы кымбат турат окшойт. Дискасы чөткүй экен оператора. Эми туугандар, оюнун шарты. Бул оюндан машинадан кийинки приздерди айтайын. 120 конвертте 2000 рубльден акчалай приздерди койдук. 120 адам утат. Ошондо бул оюндан билеттин баасы 1000 рубль болот. 2150 адам ойнойт туугандар. Сиздер үчүн баштап бердим, адам аз. 2150 адам ойнойт. Билет алыш үчүн экрандагы номерге Сбербанк уланган. Акчаны которосуздар, чекти официальный документ кылып полный жөнөтөсүздөр, сиздерге тез эле билет барат. Анан Кыргызстандан билет алам дегендер үчүн WhatsAppка жазсаңыздар, мен Кыргызстан номерин айтам, билет алып алсаңыздар болот. Кыргызстан үчүн 1000 сом эле кылып койдум туугандар. Курс менен рубль менен сомдун айырмасы менен сиздерге подарка 1000 сом туугандар. Обзор менен машина менен таанышыңыздар, Кудай кааласа сиздер үчүн туугандар. 5 күндө 320 ирет миграциялык мыйзам бузулуп 1,5 миллион сом айып салынды. Кыргызстанда 320 миграциялык мыйзам бузуу фактысы аныкталганын ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Үстүбүздөгү жылдын 13 мартынан 17 мартка чейин нелегал рейди Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан жүргүзүлгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен бир катар мыйзам бузуулар аныкталган. Мыйзамсыз миграцияны уюштурган 25 факты аныкталды. Чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартуу жана пайдалануу эрежелерин бузган 5 факты, жарандарды ишке орноштуруу боюнча мыйзамсыз ишмердүүлүк жүргүзгөн 4 факты, чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанда белгиленген жүрүү тартибин же эмгек ишмердигин жүзөгө ашуу же транзиттик эрежелерин бузган 142 факты, чек арадагы эмгектенген мигранттардын Кыргызстанда эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү эрежелерин бузган 29 факты, Кыргызстанга чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды чакырган же кабыл алган адамдар тарабынан алардын өлкө ичинде жүрүүсүнүн белгиленген тартибин бузган 116 факт аныкталган. Жалпысына милиция тартип бузгандарга 1,5 миллион сом айып салган, издөөдө жүргөн 19 адам кармалып, экстремизм боюнча 7, баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү боюнча 1, мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча 1 факт аныкталып, 15 ок атуучу курал алынган. Декларация тапшырууга 1 жума калды. Салык кызматынын эскертүүсү: мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда, юридикалык жактарда иштеген кызматкерлердин салык декларациясын тапшырууга 1 жума калды. Бул тууралуу салык кызматы эскертти. Белгилей кетсек, 1 апрелге чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, ата мекендик уюмдар, анын ичинде дыйкан жана фермердик чарбалар, ошондой эле туруктуу мекеме түзүү менен Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк уюмдар салык декларациясын тапшырышы шарт. Ал эми 1 майга чейин салык декларациясын жеке жактар жана жеке ишкерлер тапшырууга милдеттүү. Өз убагында бербеген жеке жактарга 1000 сом, юридикалык тараптарга 5000 сом жана мамлекеттик же муниципалдык кызматчыларга 3000 сом өлчөмүндө айып пул салынары белгиленди. Толук маалыматты жергиликтүү салык органдарынан, ошондой эле 116 номеринен J3WSTI Checkit Gov Checkit KG сайтынан алууга болот. Акылбек Жапаров: биздин эшигибиз ички жана тышкы инвесторлор үчүн ачык. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жапониянын тышкы соода уюмунун Japan External Trade Organization JETRO төрагасы Набухико Сасаки башында турган Жапон делегациясы менен жолукту. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташуунун маселелерин талкуулашты. Кыргызстандын инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча реалдуу практикалык кадамдар жасалууда. Жакында болуп өткөн Борбордук Азия IT форуму географиялык масштабы жагынан, жечкендиктердин мааниси жана IT тармагында кызматташуу үчүн көтөрүлгөн темалар боюнча дагы маанилүү болуп калды. Биздин эшигибиз ички жана тышкы инвесторлор үчүн ачык, деди министрлер кабинетинин төрагасы. Өз кезегинде JETRO төрагасы белгилегендей, 2022 жылдын 28-30 ноябрында Жапонияда болгон иш сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы менен болгон жолугушуудан кийин Кыргыз Республикасынын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү Япон компанияларына сунушталган. Япон компанияларынын Кыргыз Республикасына болгон кызыгуусу өсүүдө. Эми бул кызыкчылыкты эки тарапты тең кызыктырган конкреттүү сунуштар менен толтуруу керек деп жыйынтыктады Набухико Сасаки.